врач, эпидемиолог, окутуучу жана блогер. Бир учурда ыйлай баштадым. Мисалы мен ыйлагам да. Эмнеге мен тандадым ушул? Көп адамдар сенин балаң, сенин ден соолугуң, сенин жоопкерчилигиң деген нерсени унутуп калдык. Мен ден соолугум жакшы болушу өкмөткө керектүүдөй, ушу врачка керектүүдөй. Вакцинанын мындай орусча айтканда побочный эффекти барбы ооруларды чыгарган? Тамактын баардыгын жеп, семирип, өлгөнү калганда кыргыздар барабыз врачкачы. Анан мен өлгөн жатам, жардам бер, мага жардам бер деп кыйкырабыз. Анан ал жардам бере албаса, жаман экенсиң дейбиз. А жаман ошол врачпы. Алар өзүнүн оюн айткандан коркушат. Өзүнүн ою аныкы деп айткандан коркушат да. Эркиндик сен үчүн эмне? Сен кылып жаткан иш аракеттердин баардыгы өз убагында 100% эч зыяны жок калтыра турган болсо, ошол нерсени мен эркиндик деп эсептейм. Эчтеке болбойт эми, жазбай эле койчу заявление, сага мындан бүгүн фрукт алып келбедиби десе, мен эчим колдогон жок. Менин иштегим келеби ошол жерде? Арбаңыз бизден көрөрмандар, сиз менен мен Чолпонбек Сабырбеков. Бүгүн биздин студияда конок врач, эпидемиолог, окутуучу жана блогер Перизат Анарбек кызы. Перизат, саламатсыңбы? Саламатсызбы. Перизат эпидемиолог, азыр бир канча окуу жайларда мугалим десек болот да, сабак бересиң. Анан биздин подкастыбызды баштаардын алдында мындай жеке маектешүүдөн баштайлы деп атабыз да. Биз экөөбүз тааныш болуп жүргөнүнө уже мындайча айтканда 8 жылдан ашып калыптыр. Биз студенттик кезден эле биринчи курстан баштап эле таанышпыз. Анан ошол кезде эле мындай активдүүлүктү көрсөтүп, кандайдыр бир иш-чараларга студенттик жашоодо окуудан сырткары да кандайдыр бир активдүүлүктөрдү уюштуруп чогуу, кандайдыр бир чөйрөдө жүрүп калганбыз да. Анан ошондон бери эле менде суроо бар да. Медакадемияда окуйт. Анан бирок кесиби бир башкача да. Медакадемияга өтөм дегендердин баардыгы хирург, терапевт же жок дегенде педиатр болом дейт да. Анан эмне үчүн эпидемиолог болуп калдың да? Кандай себептерден? Чоң рахмат. Чакырганыңыздар үчүн дагы чоң рахмат. Жалпысынан көп адамдар мындай дарылоо багытын тандашат да, элди дарылагысы келишет. Тескерисинче мен 11-классымдан баштап эле эч качан мындай дарылоо мага кызыктуу эмес болчу да. Анткени сен дарыгер катары бир адамды дарылашың мүмкүн, ал эми ошол эле жалпы коомдук кантип айтсам, эпидемиолог катары же болбосо гигиенист катары сенин иш-чараларың, сенин кылган иш аракеттериң баардыгы бир гана адам эмес үчүн, толук кандуу бир коом үчүн багытталат да. Ошону менен сен бир эле ошол кызамык деп калдык. Мисалы, кызамыкты дарылаган киши бир эле пациентти дарылайт. Ал эми эпидемиолог катары мисалы ошол кызамыкты бөгөт кылып башка балдарга жуктурбаш үчүн аракет жасаган бул эпидемиологдор, ошол эле иш-чара кылган мисалы общественное здравоохранение. Жалпы коомдун ден соолугу жөнүндө кам көрүүдө. Алдын алуу, оорулардын алдын алуусу болуп калабы силердин багыты? Ооба. Так, ооруну дарылаганча анын алдын алуу бир аз кыйла арзаныраак түшөт, ден соолукка дагы элге дагы жардамы тиет да. Ушундай багытта. Анан мен окууну бүтүп жаткан учуру ушу 2020-жылга дагы туш болуп калган. 2021 бүтүм, 2020-жылы биз волонтер болуп, ыктыярчы катары болуп иштеп калдык больницаларда. Ошондо биз эпидемия эмне экенин, коронавирус эмне экенин көрсө, эпидемиологдор керек экен бул жашоодо, аракет кылса болот экен, ошондо элди массалык оорутпадан алыс тартуу үчүн эмне кылыш керек деген суроого жооп берүүчү бул менимче бул эпидемиолог деп айтсам болот. Анан азыр биз ооруларга, эпидемияларга мындай бир аз кийинчерээктен кийин келебиз. Анан азыр немеден баштасак да, кесипти тандоо жөнүндө сүйлөп атабыз. Анан көпчүлүк учурда Кыргызстанда мындай врач болуп окуп чыгуу негизи эле медик студенттерге мындай кымбат болуп калат дейт да. Акча тарабынан, убакыт тарабынан дагы мындай аябай кымбат, ар дайым окууда болуш керек, ал процесстен эч качан мындай калып калбаш керек. Ооруганга дагы окуу учурунда ооруганга дагы кандайдыр бир укугуң жок деген мындай кандай десек сөздөр бар да. Ошол канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Өзүң деле эстеп көрсөң, Чолпонбек, мен биринчи курсумда, экинчи курсумда дебатка барып жүргөндө деген. Сен медиксиң да, сен биякта эмне кылып жүрөсүң, сен эмне окубай эле жүрөсүң деген суроолор көп болот го. Эмне үчүн сен ушундай нерсеге өзүңдүн убактыңды бөлөсүң? Чындыгында медик болгондон кийин сен жеке жашоого убактың болбойт. Мисалы, хобби кылайын десең, ага дагы убактың бир аз тартышыраак болот да. Бирок эми сөзсүз түрдө студенттер бар, өзүнө бүт жактан өзүнүн тайм менеджментин жашагандарчы. Мисалы,
биздин убакта контракт дагы арзан болчу. Анда бир максимум 55 000 болчу. Азыркы учурда мен келатып карап койдум, контракт канча болуп калыптыр медакадемияда деп. 90 000 экен. 90 000 жылына студент төлөш керек экен. Ординатура, то есть окуусун бүткөндөн кийин узкая специализация, куш багытты тандаганга дагы сен 100 000, мисалы пластическая хирургия, ал жака 100 000 экен контракт жылына. Сен мындай караганда медик дайыма аракет жасап, акчасын мындай төлөп турат да. Стоматологдордуку да 90 000 ушундай багытта экен. Жалпысынан ооба медицинада окуу бул биринчиден эмнеге даярдык болушуң керек да. Эгер сен контрактта окуй турган болсоң, 18 жашыңан баштап 25 жашыңа чейин ата энеңдин мойнуңда отура тургандыгына сен мындай билесиң да, отурасың. Анткени иштей албайсың, иштеенге мүмкүнчүлүгүң жок. Иштейин десең дагы сен сабактарың калып калат, отработкаларың калып калышы мүмкүн, мугалимдер урушуа башташы мүмкүн, уктай албай каласың, недосып. Ушунун баардыгы топтолуп аягында выгорание болгон студенттер да көп да. Бирок азыркы учурда студенттер дагы аябай активдүү, алар деген сырткары дагы шугаринтти үйрөнүп алышат, мобилограф болгонду үйрөнүп алышат, тигини үйрөнүп алышат. Алар бизге салыштырмалуу бир аз тыңыраак чыгып атат да, булан кийинки поколениечи муун. Анан бир четинен караганда медицина тармагын тандаган адам ушуга даяр болуп келиш керек да. Кээ бир адамдар мисалы өздөрүнүн тандоосу болбой калышы мүмкүн да, ата энеси мажбурлап бар окуу деп кетиришет дагы. Ал студент эртеден кечке сабак окуш керек, эртеден кечке өзүнө салым салыш керек. Ал учурда мисалы ошол эле башка университетте окуган студенттер жыргап жүрүшөт, улам сторис киргизишет, тиякта жүргөнүн, биякта жүргөнүн. Аларга мисалы кызыктуу болушу мүмкүн. Бир учурда ыйлай баштадым. Мисалы мен ыйлагам да. Эмнеге мен тандадым ушул анатомияны окуп кыйналып аткандачы. Ошондуктан кыйынчылыктар болот сөзсүз түрдө. Бирок ошонун аягы кыйынчылык бүтсө жакшы эмеспи? Бүтүп мындай иштеп атканда мындай барго, окуунун тамыры ачуу, бирок тамыры ачуу, бирок жемиши татуу деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу сен бүтүргөн иштериң сага бир кийин жакшылыктарды алып келсе, айлык майдаң жакшы болсо, бул башка кеп. Бирок медиктерде андай такыр көрүнүш жок, тилекке каршы. Абдан жакшы жооп болду. Мен дагы мындай өзүмдүн каалоом менен эмес, жана ОРТнын талабынан алып медакадемияга барып талан таштагамда апамдын немеси менен элечи, каалоосу менен апам аябай каалачу да, сен хирург болсаң кандай болот деп. 11-класстын башынан баштап эле мени кыйнап баштаган да. Анан азыр айтып атпайсыңбы, жеке жашоо, кандайдыр жеке жашоо дагы эмес, мындай бош убакыт болбой калат студенттерде депчи. Ошол медакадемияга мен өтпөй калганыма эле мындай сүйүнөм да. Бирок манасында окуш деле оор го дейм. Салыштырмалуу да, баардыгы салыштырмалуу түрдө да. Анан акырында биз ошол жанагы жогоруда айткан эпидемиялар жөнүндө сүйлөшө баштайлы да. Азыркы учурда мисалы 2-3 жыл мурун балдардын арасында ошол эле кызамык абдан катуу кандайдыр бир эпидемия сыяктуу болуп кетти десек болот. Анткени 4000 жакын бала ооруп, ошо каза болгондор дагы болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал кандай сенин оюңча? Мен толук статистикам жок бул боюнча, канча бала ооруду, канча бала ооруган жок. Бирок мен жакын арада бир мындай ачык интернет булактарын окуп калдым. Былтыр мисалы 8 бала каза болуптур кызамыктан. Бир жыл ичинде 2024-жылы, ал эми 25-жылы 2 айдын ичинде, январь менен февралда 6 бала каза болуптур. Бул бир мындай коркунучтуу нерсе чындыгында. Мен иштеп жүргөндө, мен санэпидемстанцияда иштеп жүргөндө, биз улам барчубуз ошо кызамык менен ооруп калган балдардан. Анан баарынан сурасаң эле, вакцина алдыңыз беле десем, жок, алган эмесмин. Эмнеге алышыбыз керек? Ушундай да, ата энелердин баардыгы эле мындай кызамык ооруларга мындай кандай десем, беймарал жеңил ой. Ооба, карашат да, эмне болуптур анан, ким эле түрү калып атыптырбы, болбосо өзү ата энелер ошолор өз убагында вакцина алышкан, эмделишкен, ата энеси эмдеткен, өкмөт тарабынан эмдетилген, бирок ошолор чоңоюп алышып, азыркы учурда өзүнүн балдарына эмдөө берип жатканы бир аз мындай коркунучтуу турат. Экинчи себеп болсо, бул тилекке каршы биз укук беребиз элдерге. Кааласаңыз бериңиз, кааласаңыз эмдетиңиз, кааласаңыз эмдетпей эле коюңуз. Анткени ал бала өзүнүн баласы. Биз ага мажбурлай албайбыз, кылгыла депчи. Бирок тилекке каршы ушунун аркасынан биз ушундай азыр вспышка деп коебуз, көрүп жатабыз. Мындай нерсе бар да, коллективдик иммунитет дегенчи, коомдук иммунитет. Мисалы 90%дан жогору боло турган болсо, 90% эл эмделген болсо, 10% эч нерсе болбойт да. Анчалык коркунучтуу эмес, анткени мындай оору чачырай турганга, тараганга мүмкүнчүлүк жок. Эгер 80% боло турган болсо, оору мындай жеңилирээк тарай баштайт да. Бирок 60%дан ылдый түшө турган болсо, коллективдик иммунитет, анда алар мындай ортодогу боштуктарды батыраак толтура алышат. Бул учурда жада калса
эмделген балдар дагы ооруй башташат да. Ушул нерсе коркунучтуу. Бирок бир аз жеңил формада оорушу мүмкүн, бирок ал ооруй башташат. Анткени мындай баары оорубай турган иммунитет жок да, мындай коомдочу. И баардыгы ооруп атканына байланыштуу на фоне их они тоже заражаются. Бизге дагы мисалы азыр айтып жатышат, уже силер кичинекей кезиңерде алсаңар дагы алып койгула эмдөөнү, анткени бир аз коркунучтуу кырдаал болуп жатат деген айтым, мындай Минздравтан айтылган сөздөр бар. Демек, мен азыр өзүм эмделген болсом, тескеринче салыштыралы, эгер мен эмделбесем, балам дагы эмделбесе, жакындарым мындай эмдөөдөн өтпөгөн болсо, демек мен өзүм үчүн эле коркунуч эмес, башкаларга да коркунуч туудуруп жатам да. Сөзсүз түрдө ошол нерсени биздикилер түшүнүшпөйт да, алар ойлошот. Бул менин ишим да, менин баламды өзүм билем, мен өзүм билем, ишиңер болбосун деген саат ойлошу мүмкүн. Алар мындай эгоист болуп өздөрүн ойлоп жатышат да. Бирок ошолнун аркасында мисалы бир эмделбеген бала башка эмделген да эмделбеген балдарга дагы коркунуч жаратканын эч ким да, көп адамдар ойлонушкан жок да. Алардын өзүмчүлдүгү аркасынан коомго кандай кырдаал жаратып жатканын түшүнгөн адамдар аз тилекке каршы. Анан ушул кызамык жөнүндө сүйлөшүп калдык. Өлкө боюнча эпидемиянын жаралып кетишине түрткү болгон эң мындай оорулар, коркунуч туудурган оорулар жөнүндө айтып бере аласызбы? Мисалы азыр кызамык деп атабыз да. Андан башка дагы кандай оорулар бар? Кандай оорулардан биз сактанышыбыз керек? Жалпысынан мисалы Бишкек боюнча 32 оору бар. 32 инфекцияны көзөмөлдөп карап турушат да, ошо эпидемиологторчу. Ошолордун ичинде кызамык бар, паротит бар, дагы кандай? Коль, краснуха, паротит. Бул ооруларды дагы көп мындай бар да. Инфекциялар бар, вакцина менен, эмдөө менен көзөмөлдөй ала турган. Инфекциялар бар, эмдөө менен көзөмөлдөй албайсың тилекке каршы. Мисалы ошо көзөмөлдөй турган ооруларды эмдөө менен эле чечип койсок болот. Эгер биздин мамлекет, өзүбүздүн элдерибиз, население мындай түшүнүгү менен болушуп, ал дегенде алышса, бар дегенде барышса, бул инфекциялардын коркунучу жок бизге. Эгер алар дагы өзүмдү өзүм билем, өз өтөгүмдү төргөй элем десе, тилекке каршы коркунучу көбүрөөк болуп калат. Экинчи учур мисалы көп коркунуч туудурган оорулар кайсы болушу мүмкүн? Мисалы аба аркылуу жугуучу оорулар коркунучтуу сөзсүз түрдө. Кишечная инфекция, мисалы азыр уже жай боло баштайт, күн ысый баштайт, мисалы элдер продуктыларды жуушпашы мүмкүн, жашылча жемиштерди жуушпайт, колдорун жуушпайт. Анан эң негизги кызыктуу нерсе 2020-жылы мисалы ошол коронавируста баардык инфекциялардын баары жоголуп кеткен дагы бир гана коронавирус жөнүндө сөз болуп калган да. Каяка жоголуп кетти? Анткени ошол учурда элдердин баардыгы өзүнө коркушуп, колдорун жакшы жууй башташкан, антисептик колдоно башташкан, гигиенаны сакташкан дагы көп оорулар мисалы жокко эсе болду да. Муну менен эмне айткым келет? Сөзсүз түрдө көп оорулар бар, бирок эң негизгиси кантип алдын алсак болот ал нерселерди? Өздүк гигиенаны сакташыбыз керек, туура тамактанышыбыз керек. Түнкү 3-тө келип тойдон келип алып, анан 5 урактан жеп жыргап кетпейчи. Сөзсүз түрдө инфекциялардан сырткары инфекция эмес оорулар дагы бар. Мисалы ошол жүрөк кан тамыр оору системасы, бөйрөккө тиешелүү оорулар, бизде гемодиализ менен ооруган кишилер өтө көп. Ошол эле гепатит менен ооруган кишилер өтө көп. Гепатит Б, С. Мен иштеп жүргөндө эле статистика боюнча мисалы аябай көп сандаган гепатит Б, С көбүнчөсү жуктургандары маникюр, кадимки эле педикюр, же болбосо проституткаларга барышкан, бирок аны айтышпайт эч ким. Же болбосо ошол эле чач тараштан мисалы жугушу мүмкүн. Сакал алгычтар барго, жана бритва. Барбершоптор, да? Ошол жактан. Кичинекей кан эле мисалы гепатит Бга кичинекей мындай кан жетиштүү да, ооруну жугузуш үчүнчү. Стоматологиядан жугушу мүмкүн, хирургияда жугушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө эми өкмөт тарабынан азыркы иш-чаралар жүргүзүлүп, аларды көзөмөлдөөгө аракет кылышат, бирок бул жерде мисалы адамдык фактор деген нерсе бар да. Кээ бир адамдар ошол эле мисалы кантип айтсам, парикмахер, либо ошол эле хирург, стоматолог бир аз көңүл кошук мамиле кылып коюшу мүмкүн да. Эмне болуп тур, стерилизация кылса кылдык да, акчаны ойлоп мисалы коопсуздукту четке кагып коюшу мүмкүн да. Ошол эле мисалы студент жаңы келген чет элдик студенттердин ичинен дагы оорулар көп чыгат, мисалы гепатит Б, С. Бул тилекке каршы кан аркылуу жугуучу ооруну контролдосок болот, көзөмөлдөсөк болот, бирок мындай кичине кыйыныраак да, айрыкча гепатит Б менен Сгачы. Анан С мисалы көп жылга чейин билгизбей, симптомдору чыкпай туруп эле анан
бац деп туруп эле цирроз печени же башка нерсе. Анан сөзсүз баардыгы эле биз азыр боору алмаштырганга акча издеп жатабыз деп башташат да. Анан миллиондогон долларды чогултуп алышып Индияга барышат, Турцияга барышат, ал жактан операциясын жасашат. Операциясы ийгиликтүү өткөн күндө дагы мисалы ал башка эменде боордо барберчи и эмелерди ичиш керек да, иммунитетти басаңдатуучу дары дармектерди ичип туруш керек улам. Ошондо мындай отторжение болбош үчүнчү. Аны ичпей койсо дагы кайра эле көп учурда көп байкайм бооруну алмаштырган адамдар көпкө жашабай кайра эле каза болуп калгандар дагы бар да. Мындай нерселердин баардыгын ар бир адам өзүнүн ден соолугуна мындай кантип десем кам көрүш керек. Анан азыр кайра эмдөө маселесине келсек да. Мисалы бизде үйдө муздаткычта неме магнитте мындай неме жабышып турат да, календарь жабышып турат. Ал жерде мисалы бала төрөлгөндө эле төрөт үйүнөн 2 вакцина алат. БЦЖ жана экинчисин унутуп калдым, бирок обязательно БЦЖны алышат да. Анан гепатитке алышат. Гепатитке каршы. Анан 3 айында, 6 айында, 9 айында, 1 жашында, 2 жашында деп 16-18 жашына чейин кандайдыр бир эмдөөдөн өтүп турушубуз керек да. Анан көп учурда мындай жана сен айтып атпайсыңбы, барбай коюшат, көңүл бурбай коюшат ал нерсеге депчи. Биринчиден мындай суроо бергим келип жатат да. Мамлекет тарабынан бул эмдөө процесси калкка жеткиликтүү деңгээлде жакшы эле уюштурулганбы бул? Вакциналардын келиши, бар болушу. Мисалы биз өткөндө немеге барсак, эмдөөдөн өтөлү деп барсак, балага 6 айында 4 вакцина сайыш керек болчу. Анан экөөсү жок да. Экөөсү жок болуп калды да. Ошол процесс канчалык деңгээлде мындай жакшы уюштурулган? Мисалы биз вакцинаны чет өлкөдөн алып келебизби же өзүбүздөн чыгарабызбы? Ал складтарга кандай жетет? Ал складтардан ошол мекемелерге мисалы ГСВ деп коюшат го, ошолорго, ооруканаларга жеткирүү процесси бизде жакшы элеби? Мен бул суроого негизи иммунологдор жооп бериш керек да. Иммунолог өзүнчө кесип бар. Бирок мисалы менин билишим боюнча жалпысынан бизде донорлор бар да. Биздин мамлекеттин көп учурда акчасы жок, ошончо калкты эмдөө иш-чарасын компания деп коет го, эмдөө компаниясын кылганга бир аз шартыбыз жок тилекке каршы. Азыркы учурда балким акчаны дагы заморозка кылып калышпадыбы? Көп бейөк уюмдар дагы жабылып калышты, финансирование дагы жабылып калды. Балким ошого байланыштуу мисалы эмдөө процесси бир аз кыйла тартылып калышы мүмкүн. Ошол эле нерсе мисалы азыр туберкулез бизде абдан жакшы иштечү. Программа айтайын бар болчу 5 жыл сайын жаңыланып турган. Туберкулез проекти жабылып калды деп уктум да коллегаларым менен. Ошол финансирование жок болгонуна байланыштуу. ВИЧ менен СПИДке дагы аракеттер болуп тур жапканга, анткени акча жок да андан ары. Бирок эми азыр иштеп жатат дейт. Көп нерсе биз мамлекеттин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жок болгонуна байланыштуу тилекке каршы биз көз карандыбыз башкаларданчы. Анан көп мисалы вакциналар, эмдөөлөр бизге бекер келгенине байланыштуу көп ата-эне дагы ойлошу мүмкүн. Булар бизден эксперимент жасап атат, ошон үчүн бекер депчи. Мисалы ошол эле ВПЧга вакцина болду го 11 жаштан 12 жаш, 13 жашка чейин кыздарга. Алар дагы ата-энеси көп ата-эне алдырган. ВПЧ болбосо рак шейки матканын алдын ала турган жакшы эмдөө болуп эсептелинет. Биринчиден донорлор бизге вакцина эмдөө шарттарын кетиргенде чоң республикалык деңгээлге келет. Мисалы бизде республиканский центр иммунопрофилактики деген бар. Ошол жака түшөт дагы, андан ары таратылат. Андан ары болсо шаарларга таратылат, андан ары болсо шаарлардан түз райондорго алып барышат, райондордон анан айылдарга кетет да. Анан алардын өзү сумкалары бар, ошо холодовая цепти сактай турган, мындай холодильник сыяктуу ичинде температураны сактай турган сумкасы менен келишет. Баягы 50 жаштагы, 60 жаштагы айылкы дейт, алыскы айылдан келип алышып, өзлөрүнүн ала турган вакцинасын салып кетишип, анан барып баарына чалышат же барышат, келгиле вакцина сайдырып кеткиле, бизде келди депчи. Ушундай нерсе бар. Өткөндө менин сиңдим мындан 2 жыл мурун буга чейин гепатит Б-га бекер болчу вакцина. Баардыгы бекер алып ачкан. Бар тааныштарым барда айткан алып койгула керек болот, анткени бизге мындай вакцина ВГВ деп атпайбыз, ВЦЖ, ВГВ первые 24 часа, анан 3 күнүн ичинде сайылга турган эмдөө бул роддомдо да, төрөт үйүндө болчу. Ал эми бул 2002 жылы эле келген эме да иш-чара. Ага чейинки балдар биз алган эмеспиз.
то есть ошон үчүн айткам да, барып алып койгула, бул өтө маанилүү нерсе. Анан менин сиңдим дагы жүрүп алган, анан маникюрга барып айткам, маникюр жасап эле койчу, колуңду мынтип алсаң опасно. Я мен жаман көрөм өзүм ушундай маникюр, мындай канга тиешелүү нерселерди жакшы көрө бергем да. Анын колун тилип алыптыр. Ан келет. Эмне кылышым керек, алышым керек деп, анан фапка барып алып кой деп айттым. Барса жок деди. Экинчи дозасын алсаңыз беребиз деди, үчүнчү дозасын алсаңыз беребиз деди. Бирок биринчисине азыркы учурда бизде жок деди дозачы. Демек, азыркы учурда биз дүйнөлүк аренада экономикалык шарттарды көрүп жатканыбыз, ошол эле Америка же башкаларды көргөнүбүздөн азыр мындай бизге сезилбеши мүмкүн, бирок ушундай бир майда иш чарат нерселер билине баштайт да. Эгер өкмөттүн акчасы жок болсо, эгер өкмөт мурда сизге шарт түзүп берген болсо, барып алып койгула десе, анда кылган жоксуң да сен. Демек сен сатып алышың керек уже. Сатып алганга мисалы бизде ошол эле көп эмелер бар, жеке медициналык борборлор, ошол жактан барып сатып алыш керек. Кадимки эле гепатит Б-ныкы 495 сом бир дозасы же 900 сом, ошону унутуп калдым. Аны 3 жолу алыш керек. Анан азыркы учурда кызамык күчөп атканына байланыштуу Министерство здравоохранения берсе да, разрешение беришти, сиздер барып алсаңыздар болот, частныйдан да барып алсаңыздар болот, бекер болот да. Вот. Кладовая цепти дагы өтө кармаш керек. Мисалы кээде 2-8 градуска чейин сакталып туруш керек да, ошол вакциначы. Ооба, алар мисалы туура эмес болуп калса дагы вакцина жарабай калат. Туура эмес коюп койсо жарабай калат. Холодильниктер мисалы алыскы региондордо болбой калышы мүмкүн, музаткычтарчы. Ушул нерселердин баардыгы майда барат иш чаралар, ушул донорлор аркылуу мисалы көзөмөлдөнүп бекер берилчү да, муну алгыла, алып койгула, коюп койгула депчи. Мамлекеттин азыркы учурда канчалык деңгээлде ошону мындай иреттеп өзүнүн акчасына кыла ала тургандыгы, бул башка суроо да. Анан жана мурунку суроого жооп берип жатып, ушул вакциналар жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Неме дедиң го? Бекер болгондугу үчүн эл аны алгандан коркот депчи. Анан мындан дагы бир башка мындай социалдык тармактарда башка себепти көп айтышат да. Мисалы вакцина алгандан кийин менин баламда кандайдыр бир башка оорулар дагы күчөңдөп кетти, пайда болуп калды. Бул вакцинанын айынан болуп атат деген мындай пикирлер көп айтылат. Анан ушул жерден суроо бергим келип жатат. Вакцинанын мындай орусча айтканда побочный эффекти барбы ооруларды чыгарган? Негизи ооба, мен да ал комментарийлерди окугам. Толтура видеороликтер чыгат, аялдар киргизишет. Менин балам жашынакай төрөлгөн, вакцина алгандан кийин, эмдөө алгандан кийин такыр эле жатып калды, турбай калды, мындай болуп калды. Ушунун баардыгына эмдөө күнөөлүү албай эле койгула деп. Албетте сенин балаң болгондон кийин сен коркосуң ал нерседенчи. Мисалы бирөө ушундай болот атса, балким мен да ушундай болуп калышы мүмкүн деген нерсечи. Бирок мынтип айтыш керек да, 1000 бала алса, балким бирөөсү же 10 000 бала алса, бирөөсү ушундай бир нерсеге туш болушу мүмкүн. Бирок мындай да, биздин ата-энелер көп учурда балдарын сөзсүз түрдө педиатрга алып барыш керек. Сөзсүз түрдө неврологко көрсөтүш керек, сураш керек. Биз азыркы учурда вакцина алган жатабыз. Сиз бере аласызбы өзүңүздүн разрешенияңызды же бере албайсызбы, карап көрүңүз депчи. Бала ооруп аткан болсо, баланы мисалы абалы начар боло турган болсо, же вес салмагы жетпей жатса, же өсүү деңгээли бир аз башка өзүнүн эмелерин тең туштарына салыштырмалуу азыраак болсо, мындай учурда мисалы врач айтышы мүмкүн, кичине күтө тургула, 1 айдан кийин алыңыз, 2 айдан кийин алыңыз деп отвод берет да, мед отвод деп коет, берилет бул нерсечи. Бирок көп учурда ата-энелер өздөрү барышы мүмкүн, же болбосо неврологду ушундай бир куш специалисттерге барбай эле түз эле педиатрга алып барат да. Кээ бир нерселер бар, симптомдор, белгилер, ошол белгилерди балким невролог эле түшүнүп айтышы мүмкүн да. Муну кылбай эле койгула, күтө тургула, азыркы учурда сизге кереги жок деп айткан нерселер болуш керек. Анан ошол эле нерсе мен эстеп кеттим. 2022 жылы биздин Бишкекте, Кыргызстанда бир окуя болгон, ошол селеме оорусу регистрация болуп, ал ата-эне 3 баласы бар беле, ушундай улуу баласына вакцина алган экен, анан деген бир аз абалы начарлап калганына байланыштуу экинчи баласын албай эле коелу деп чечишкен да. Жөн эле коелу, эмне кереги бар, эми ушул бала ооруп калбадыбы депчи. Анан экинчи баласы алган эмес, 3 жашта болчу ал бала. Анан сыртта ойноп жатып, топуракта бутуна мык кирип кетет. Мык кирип кетет, эми аны чыгарат. Анан үйүнө келип, эми жөн эле кыргызда кандай, анын нерсеге көп деле маани беришпейт го. Топуракта ойноп келип турган, буту жара болуп калыптыр деп бир бака жабырак сүкөдү жууса жууп койду, үстүн таңса таңды. Андан кылбаса кылбай деле коюшу мүмкүн. Анын ата-эне деле көп маани бербей деле калат кээде. Анан
2-3 күндөн кийин бала аябай катуу ооруй баштайт. Температура болот, высокая температура, токмоктуу болуш керек. Токмоктун ошо больницасына барып кайрылганда балким алар билишкен ошол селейме экенин, же балким буга чейин бул оору биздин Кыргызстанда болбогонуна байланыштуу билишкен жок. Бирок менимче билишкен. Көп учурда мындай да, региондогулар мындай жоопкерчилик алгысы келишпейт да. Региондогу дарыгерлер анан шаарга жөнөтүшөт бул жака. Инфекционный больницага жөнөткөндө жугуштуу оорулар инфекциясы кабыл алышып, анан айтат, бул деген столбняк, селейме оорусу экен деп балага жетишкен жок. Если өз убагында мисалы ошол эле дарыгерлер айтканда, бул бала ушундай ооруп калган экен, дайындап тургула, антисыворотка тапкыла, биздин Кыргызстанда жок экен ошол сыворотка. Антистолбнячный сыворотки не было. Эми можно было мисалы Казакстандан алып келсе деле балким сактап калмак. Бирок тилекке каршы ошол сыворотка жок болгонуна байланыштуу балага сайылган да жок. И балким азыр көрсөңүздөр керек, эми столбняк аябай жаман оору да, бүт булчуңдар тырышып калат казимкидей. И баланын позасы, башы могул болсо, дене буту булчусу мондайынан мындай кыйшыйып, кыйналып каза болот да. 3 жаштагы бала кандай кыйынчылыктарды көрдү. Ошол столбнякка бизде вакцина бар, эмдөө бар, АКДС деп коет. Ошол АКДСти алганда балким мындай нерсе болбойт болчу. Мисалы бир нерсе, бир жаман нерсеси бул балаңызга иштебей кала турган болсо, же ошол кошунаңыздын баласына болбой калса, бул айткан жок да, мисалы сиздин балаңызга андай болот же болбойт деп. И тескеринче ал оору жок болсо, это не означает то, что бул оору жукпай калат же болбой калат, сизде өтүп кетет деген эч ким кепилдик бере албайт. Эң негизгиси ошол эле эмдөө процесси. Эмдегенде мисалы көп ооруларды алдын алса болот да. Анткени ал бала балким билбей деле калмак, бутуна мык киргенине эчтеке деле болбойт болчу. Анткени уже ичинде бүткү ички организминде ошол селейме оорусуна каршы антителолор бар болмок да. Биз дагы азыр ошол вакцинациядан өтүп жатабыз. Азыр мындай 4-5 жашка чейин абдан кылдатма мамиле кылышыбыз керек болуп жатат да. Анан жана сен айткандай эле вакцина алардын алдында биз педиатрга барасың да. Педиатрга барганда педиатр милдеттүү түрдө неврологко жөнөтөт. Анан невролог өзүнүн кандайдыр бир жана заключениясын, орусча айтканда заключениясына кол коюп, анан уруксат бергенден кийин да калат экен да. Анан биздин тааныштарда кээ бирөөлөр мындай ошол эки врачтын бирөөсү каршы болуп койсо, жана сен айткандай метод вот 1 айга, 2 айга, 3 ай күтө тургула дейт экен да. Ошондуктан достор, вакцинация жүрүп жатканда, вакцинацияга барардын алдында ошол педиатрдан, невропатологдон кандайдыр бир сунуштамаларды алып коюу бул чоң ролду ойнойт. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Эми биз жалпы эле мындай жаштар жөнүндө сүйлөшөлү да, жаштар медицинадагы жаштар жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат. Жакында эле ошол медиктердин профсоюз жетекчиси Бермет Бактабасова өлкөдө медициналык кызматкерлер массалык түрдө арыздарын жазып мындай кетип жатышат, мамлекеттик системадан кетип жатышат, кээ бирөөлөр чет өлкөгө кетип жатышат, кээ бирөөлөрү мындай жеке менчик клиникаларга кетип жатат деп атышат да. Анан ошол көптөгөн жаштар дагы чет өлкөдө иштегенди кандайдыр бир мындай приоритет кылышат экен да. Биз Кыргызстанда жаштарды кармап калуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай стимулдар болуш керек? Кандайдыр бир кызыктыруучу бир нерселер болуш керекпи? Бир аз орчундуу, ошол эле учурда бир оорулуу тема болуш керек. Ошо Кыргызстандагы жаш медиктер, эми жалпы жаштар эмес, баардык эле медиктер, бул жерде бир гана жаштар эле кыйналган жок. Ошол эле орто жаштагылар, улуу жаштагылар деле кыйналып жатат. Бирок алар бизге салыштырмалуу мындай толеранттуулугу күчтүүрөөк да. Алар улуу поколениянын. Ооба, алар айтышпайт эчтеке деп. Алар чыдашат, чыдаганга көнүшкөн. Даже кээде мындай болуп калат, бизге дагы ошондой кеңеш беришет го. Эчтеке болбойт, биз деле ошондой экенбиз, чыдагыла, эчтеке болбойт, баары жакшы болот. Силер жаштар кыйынсыңар, биздин убакта болсо биз унчукпай эле отурчубуз деген. Эми билбейм, силерде журналистикада ушундай нерсе барбы, бирок мисалы көп эле учурлар эми айтып калыш болуш керек. Мындай муун алмашкан сайын улам кийинки муун өзүнүн праваларын, укуктарын көбүрөөк билишет, көбүрөөк ошого акцент. Мен аны айтпай эле, өзүмдүн сиңдилеримден деле байкасам болот да. Алар медиктер эмес, бирок алар башкача ойлоручу. Анан балким азыркы учурда эмнеге элдер чыдамсыз, мындай чыдабай калышты, массалык түрдө кетип жатышат? Бул ошо экинчи себеп. Элдер мындай өзүнүн баалуулугун бир аз сезе баштаган учур балким. Экинчиден болсо,
айлык майына мен атайын бул жака келаткандын астында сурап чыктым, канча аласыңар деп сурасам, мына мен өзүм эле курбум, жакын курбум, айлык майнасы 27 000 экен. Бирок 27 000 алыш үчүн ал жумасына 2 жолу дежурствого чыгат экен. Саат кечки 4-тө, мисалы бүгүн 4-тө кирип, эртең мененки 8-ге чейин. Түнү менен уктабайт, ошондо төрөттө айымдарды кабыл алат. Ответственность, эгер мисалы бала бир нерсе боло турган болсо, эне бир нерсе боло турган болсо, ага дагы жоопкерчилик тартыш керек. Ошонун баарын карап турушат, түнү менен уктабайт. Анан эртеси күнү ал барып окутуучу чет элдик студенттерге сабак берет. Ошол таңкы саат 10-дон кечки 4-кө чейин. Мындай карап туруп атам болсом, жакшы нормалдуу түрдө жашап, эл санына кошулуп, акча төлөш үчүн, мындай кошумчага барыш үчүн, бир нерселерге аралашыш үчүн медиктер 2 жумуш иштейт. Мен бир дагы медикти тааныбайм, бир жумушта иштеген. Эч качан. Мен өзүм 2 жумушта иштейм. Ошол айлык майнаны кадимкидей адамга окшоп жашаш үчүн. Тилекке каршы азыркы учурда биздин Кыргызстанда биздин медиктердин абалы төмөн болуп калды. Экинчиден, бизде эч ким сыйлабайт. Сыйлаган киши жок. Эл сыйлабайт. Элге сен бир нерсе десең эле, комментарийди окусаң керек, окуган эмессиң, билбейм. Ушундай бир посттор боло турган болсо, балким бул жака деп жазышы мүмкүн. Өзүңөр тандагансыңар. Силер эмне азыр мага отуруп айтып атасыңар деген сыяктуу адамдар да болот да. Силер кааласаңар иштебей эле койгула, кетип калгыла дешет. Кетип калса ким силерди дарылайт? Ошол эле мисалы бир эле врач 55 жаштагы, 60 жаштагы алыскы региондордо бир врач иштейт балким. Реаниматолог, анестезиолог. Ошол жасайт иш-чараларын. Же хирург болушу мүмкүн, жалгыз бир отделенияга Килтеген, Кара Суу районун карашы мүмкүн, же болбосо ошол эле Тоң районун карашы мүмкүн. Эгер ал врач, айым же эркек киши, көбүнчүсү карган кишилер кетип кала турган болсо, иштебей кала турган болсо, ал отделение жабылып калат. Бүттү. Анан баардыгын шаарга кетиришет. Кайра баргыла шаардан бияктан эметип келе депчи. Шаарда андан сырткары көп киши көп да, бияктачы дарыгерлер жетишпей жатат. Эми көбүнчөсүнүкү эле айлык майнасы азыркы учурда оклад, өзү оклад 16 858 ушундай сом экен. Бирок биз бул жактан минус налогторду эсептеген жокпуз. 19% сенин айлык майнаңан кемитилет. Сага айтышы мүмкүн сенин айлык майнаң 35 000 деп, бирок сен колго 27 000 аласың. Ушул нерсеси бар. Анткени сенин төлөмдөрүң андан дагы көп. Экинчиден болсо, мисалы ошол эле врачтар иштеп жатышат. Мейли ошол эле дарыгер элден запкы чегип аткан болсо, каалаган келишет, каалаган видеого тартышат, каалаганы маскаралап Инстаграмга киришет, ТикТокко киришет. Мына отурушат, чай ичип, мени караган киши жок деп. Мындай мамилеси башкача да элдикичи. Анткени система башкача да. Негизи бизде больницалардын 3 деңгээли болот. Мисалы, биринчи, экинчи, анан үчүнчү. Биринчи деңгээл бул ошол ФАП, ГСВ, мисалы, поликлиникалар деп айтсак болот. Сен ошол жака барып кайрылышың керек биринчи. Сен барып кайрыласың, ал жактан сага өкмөт берилген төлөйсүң да сен налогторду. Ошол жака кадимки ар бир кишиге, сенин айылыңдагы кишилерге акча бөлүнгөн. Ушунчу келип дарыланса, акчасы, дарысы баары бекитилген. Бирок элдер ошо биринчисине да барбайт. Поликлиникага барса, кезек көп экен, баргым келген жок, күтүп отургум келген жок деп кетип калышат. Экинчи деңгээл болсо, бул шаардык райондук деңгээлде болот. Ооба, шаардык деңгээл, шаардык больницалар, ооруканалар. Андан ары үчүнчүсү болсо, бул республика, бул национальный госпиталь, НХЦ, ушундай бизде бар го, чоңдорчу, республикалык деңгээлдеги ооруканаларды айтсак болот. Биздин тилекке каршы региондогулар, бияктагылар деле бүттү. Биринчисине барышпайт, экинчисине барышпайт, түз эле 3кө барышат. 3 национальный госпитальга барышат, ошол жактан барып турушат дагы, реанимациянын эшигин талкалап киришет дагы, айтышат, кана мен алгыла депчи. Болбосо ар бир больницанын өзүнүн дагы эрежелери болот да. Приемный блок деген бар, ошол приемга барыш керек, аны караш керек. Анткени дарыгерлер билишпейт ким келет сырттан. Сен билбейсиң ал адам туберкулез менен ооруйбу же гепатит менен ооруйбу, кандай сага коркунуч жаратат. Ар бир нерсе приемный отделениедан анын эмесин анализин текшеришип, андан ары башка отделенияга кетирет. Эгер кетире турган болсо, кетире албаса, айтат үйүңүзгө барып дарылансаңыз болот деп мындай көрсөтмөсүн беришет да. Бирок мисалы ошол мен видеолор көргөм. Реанимацияга кирип алышып, мени эч ким киргизген жок, биякта биз өлүп атабыз, эч ким бизди караган жок деген нерселер. Ар бир нерсенин правиласы бар да. Мисалы мен реанимацияда иштей турган болсом, ал кишиден башка дагы оорулар бар. Аларга
мисалы инфекциялар сырттан келе турган башка адамдардын сырт келүүсү мындай коркунуч жаратат. Ошол эмне правилалардын баардыгын эч ким көзөмөлгө алган жок. Үчүнчүдөн болсо көп учурда ошол эле руководство, жетекчиликтен анча балким колдоо болбой калышы мүмкүн дарыгерлерге. Көрсөңүздөр керек, эси мисалы TikTokко киргизсе эле ошо дарыгердин барып кечирим сурап турушат, жаздырышат, берип койчу, кылып койчу, айтып койчу депчи. Эмне үчүн ошол дарыгерди эч ким мындай колдоо эткен жок да, колдогон жок. Эгер мисалы сенин дарыгериңди бирөө сырттан келип урушуп жаткан болсо, сен тескеринче аны колдобой, өзүңдүн дарыгериңди колдой турган болсоң, балким элдин аң сезимде дагы мындай болбойт экен, көрсө туура эмес турбайбы деген балким ой келиши мүмкүн. Бирок көп учурда биздин мындай жетекчилик тескеринче элдин тарабынан турат. Жетекчилик деле эмес, ошо Минздрав деле болуп калышы мүмкүн, министрликтер дагы туруп калышат дагы. Бул мотивацияны жоготот. Мисалы мен туура болсом, мен өзүм билсем туура экенимди, мени бирөө келип сабап кете турган болсо, анан эртеси күнү келип эчтеке болбойт, эми жазбай эле койчу заявление, сага мына бүгүн фрукт алып келбедиби десе, мени эч ким колдогон жок. Менин иштегим келеби ошол жерде? Иштегим да келбейт. Бул жерде көп учурда мен сурагам, эмне үчүн кетип жатасыңар? Акча экинчи планда турат. Көп учурда биринчисинде бул мамиле. Элден болгон мамиле, жетекчиликтен болгон мамиле, сенин коллегаларыңан болгон мамиле, кесиптештериңен болгон мамиленин баардыгы мындай толуп, мындай бир аз толукталып, сага иштей турган чөйрөңдү түзөт. Сен иштеп жаткан чөйрөң мындай токсичный боло турган болсо, иштегиң келбесе, кыйналып жаткан болсо, сага акча көп акча болсо мейли чыдап коет элең. Бирок сен айлык майыңың 16 000 болсо, анан ушундай мамиле менен болсо, көбүнчөсү кетишет. Мен сурадым, эмне үчүн Турцияга көп кетип атышат? Аларда биздикиндей эле 6 жыл системасы, 5 жыл окушат экен. 5 жыл окугандан кийин 6 жыл интернатура. Интернатура биздики семейный врач деп ошол сыяктуу иштешет экен. Төлөшөт экен кадимки айлык майын. $600, $700 акча алышат экен. $1000 чейинки акчаны алышат экен. Жөнөкөй студент, биз ал даже врач эмес. Ал иштеп, ошо кадимкидей иштеп жардам берип жаткан үчүн, практика алып жаткан үчүн ага айлык майына төлөнөт. Экинчиден болсо, андан ары ординатура. Эгер сен мисалы ушул семейный врачтар болуп калам, өнүкүм келген жок десең, ошол жерде кала берет экенсиң, бирок айлык майдан азыраак болот экен да. Бизде Кыргызстанда бар бул нерсе. Азыр ал боюнча дагы айтып берем. Экинчиден болсо ординатураны сен тандайт экенсиң, хирургия бөлүмүн же терапия бөлүмүн тандап, 4 жыл, 5 жыл ошо өзү тандаган кесибиңе жараша берилет экен да. Иштеп жатканыңан биринчи жылы мисалы бир аз азыраак алышы мүмкүн, $2,500 алышы мүмкүн. Экинчи жылы андан кичине көбүрөөк алышы мүмкүн. То есть улам жыл өткөн сайын сенин айлык майыңан дагы өсөт. Дарыгер катары сенин айлык майыңан дагы мисалы $3,000 бер жагы эле болот да. Ошондуктан аларга кадимки эле оңой нерсе, турк тилин үйрөнүп алалы, андан барып тест тапшырып, экзамен тапшырып, ошол жакта иштесек жакшы болот деген ойдо. Германияда канча кыргыздар бар. Эми алыс кетпей эле Казакстан. Алардын айлык майласы бер жагы эле $300,000. $300,000 $50,000 сом. $50,000 сом мындай караганда жакшы эле акча. Сен бул жерде Кыргызстанда, мисалы Бишкекте, сенин квартплатаң өзү 35,000 же 26,000. Ата эрең менен жашасаң мейли, эми канчага чейин ата эрең менен жашайсың. Сен үйлөнүшүң керек. Кыз киши болсо мейли күйөөгө чыгып кетти болду, ошол менен жакшы чыкса бактылуу, жакшы чыкпасачы, күйөөгө чыкпасачы эмне болот? Ошол эркек балдар мисалы эми 30га чейин кечки окуп жүрөм деп ординатура мисалы контракт окуй турган болсо, жыл сайын 55,000 төлөдү, ординатурасына келди. Дагы эле төлөп атат акча, 95,000, 100,000 төлөп атат дагы. Өзү акча тапкандын ордуна таппайт акча дагы. Бишкектеги ординаторлор акча алышпайт. Зарплатасы жок алардыкы. Чен регионго бара турган болсо акча бериши мүмкүн. Ушул нерселердин баардыгы проблема көйгөй жаратат, адамдарга бир аз кыйыныраак. Анан кандай кылсак болот? Менимче страховка деген нерсени киргизиш керек го деп ойлоп атам. Биздин азыркы учурдагы медицинское страхование бир аз азыраак да. Медициналык камсыздоо бул калың катмар элге киргизишибиз керек. Менимче ооба, анткени медицина бизде аябай бекер. Мисалы, мен айтышым мүмкүн айлык майдан көтөрүш керек, бирок каяктан көтөрөт ал акчаны? Анткени ага бюджетте акча жок деп башташат да. Эгер мисалы сен дарылангың келсе, жакшы мамиле алгың келсе, сен демек акча беришиң керек да өкмөткөчү, ошого көрүнгөнгө. Ооба, мен айын четке какпай, мисалы ошол эле дарыгерлерге чөнтөгүнө берип жатат ошол акчанычы. Но ошол эле акчаны мисалы бир центр кылыппы же квитанция кылыппы же через кассу кыла турган болсо, же ошо канча бир күндө мисалы 50%
50% көп аябай 20% карай турган болсо, ошол 50% сеники болсо балким. Мисалы менин приемум 1000 сом боло турган болсо, 500 сомун больница өзүнө алсын, 500 сомун мага. Мисалы мен отуруп иштеген үчүн. Бирок бизде андай эмес да. Мисалы норма боюнча 32 кишини караш, 32 эмес, 16 ушундай киши караш керек да. Бир күндө. Азыр андай эмес. Азыр Бишкекте эле андай эмес. Сен мындай чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Кичине чарчап эс алып отурса эле анан силер отурасыңар, чай ичип атасыңар деп ара кыйкырышы мүмкүн да. Анткени поликлиникада Бишкекте өзү сан киши көбөйүп кетти азыркы учурда. Бишкекте билбейм бир миллион болуп калды окшойт. Миллиондон ашты киши. Бизде канча поликлиника бар? 8 поликлиника бар, 9 поликлиника бар болуш керек. 9 поликлиника. Кичинекей ГСВлардын бардыгы. Анын бардыгын элди караганга мүмкүнчүлүк жок. Мурда патронаж деген нерсе бар болчу. Педиатр келип кичинекей балдарды үйдөн карап кетчү. Азыр болсо андай нерсе жок, анткени ал педиатрдын мүмкүнчүлүгү жок. Ал бир педиатр болсо килтеген ак өргөгө мисалы. Ошо сен участогуңда билбейм 120 кичинекей бала болот болсо, сен күн сайын патронаж кылган мүмкүнчүлүгүң жок да. Анткени сен еще отурушуң керек, башка балдарды карашың керек да. Анан бир нерсе болсо эле, ой бизге келишкен жок, бизде ушинтишти деген нерселер да көп да. Көп адамдар сенин балаң, сенин ден соолугуң, сенин жоопкерчилигиң деген нерсени унутуп калдык. Мен ден соолугум жакшы болушу өкмөткө керектүүдөй, ушу врачка керектүүдөй. Тамактын баардыгын жеп, семирип, өлгөнү калганда кыргыздар барабыз врачкачы. Анан мен өлгөн жатам, жардам бер, мага жардам бер деп кыйкырабыз. Анан ал жардам бере албаса, жаман экенсиң дейбиз. Жаман ошол врачпы сени ушундай абалга жеткизген же өзүңсүң ошол абалга жеткизген. Бул башка суроо да. Ушундай нерселер көп. Анан дарыгерлер боюнча менин бир тааныш кызым Жепар деген бир 10 чактыдай болуш керек, ошо былтыр бүтүшкөн. Интернатура деп коет, ошо 6-жыл интернатура. Сен каалаган жакта өтсөң болот. Мисалы Бишкектен өтсөң болот, региондон өтсөң болот. Но көбүнесе азыркы учурда регионго барганга аракет. Анткени регионго бара турган болсоң, сага айлык майына бир аз көбүрөөк, андан мамлекет тарабынан дагы стипендия берилет. 20 миң окуп калсаңар керек, ошо 20 миң стипендиясы берилет. Ай сайын берилет, ооба. Ошон үчүн барышат. Барган экен, ошо Нарын областында больницасында иштеп жатышат азыркы учурда. Айлык майнасы барганда биринчи 3 айда аз болчу дейт. Бир 13 миңдей алчубуз деп айтты. Бирок кийин ошолор айтып, барып, сурап, айтып, эмне үчүн мынча аз төлөп атасыңар? Бизге мына бул болуш керек болчу, тигил болуш керек болчу, биз мынча иштеп жатабыз деп. Эми улам барып айтып, өзүнүн укуктарын коргогон үчүн азыркы учурда айлык майнасы жакшы болуп калыптыр. 50 миңге 45 миңге жакын чапчып алып калыптыр. Бул жакшы акча, ординатор үчүн региондо жакшы акча. Ошол жана стипендиясын кошкондо, эгер стипендиясы жок боло турган болсо, эми бул да хотя бы стимул да, мотивация да, ал жок болсо, бир эми 27 миңдин 30-тун тегерегинде алмак да. Азыркы учурда ушундай акыбал. Эми азыр биз жалпы мындай кандай десем, негизи эле врачтар жөнүндө, медиктер жөнүндө сүйлөштүк да. Эми азыр студенттер жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат. Менин билишимче сен азыр 2 университетте сабак бересиң, медакадемияда, анан эл аралык университетте. Студенттерге сабак бересиң, бул жумушта сенин үчүн эмне маанилүү, сени ошол жумушта эмне кармап жатат да? Мен ошол ГОСТо иштеп жүргөмдө, санэпидде иштеп, анан чарчап кетип калгам. Ал жакта айлык майнасы бир 15 миң алсам керек эле. Анан бул дагы кокустан эле ошо курбум чакырып калып, жүр бияка келип иштебейсиңби, бизге мугалим керек деп барып иштеп калгам чет элдик студенттер менен. Мен чет элдик студенттерге сабак берем. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда ксенофобия абдан күчтүү экенин ошондо гана билдим да. Мага мурда маанилүү эмес болчу. Индия студентиби же Пакистан студентиби, Бангладештен жүрүшөт, ушундай мамиле го. Бирок алар менен да сүйлөшүп отурсаң, алардын канча көйгөйү бар экенин, ушундай күлүп жүргөнү менен аркасында канча нерсе бар экенин ошондо билдим да. Анткени бизде ксенофобия бар, бизде мамиле анча начарраак, аларга мындай экинчи сорттогудай мамиле жасашат го, ким экен деп ушундай мамиле кылышат го. Комментарийлерди алыспа эле, комментарийлерди окусаңар деле ушундай байкалат негизи калктын настроениясы, маанайычы чет элдик студенттерге. Мени ушул жумушта эмне кармап турат? Ал жерде көп акча деле эмес болуш керек. Көбүнчө ушул менин студенттеримдин мындай Кыргызстан жөнүндө жакшы ою болсун, Кыргызстанда баардык эле адамдар жаман эмес, алар күлүп турса, жылмайып турса, мындай жакшы мамиледе турсак, мындай жагат да ошол нерсечи. Бул балким атуулдук сезим болушу мүмкүн, же болбосо мен өз убагында мугалимдеримден албаган нерсени ошо студенттериме берейин деген ой, же болбосо ошол эле студенттердин
акыбалы бул жерде мындай 5 жыл окуп бүтүп кеткенден кийин ушу Кыргызстан жакшы адамдар бар болчу. Анткени сен кайсы мамлекетке барба, ошол эле Турцияга барасыңбы, Европага барасыңбы, Америкага барасыңбы, сенин мамлекет эмес, сен өзү ошо өлкө эмес, адамдары үчүн сен эстеп каласың ал мамлекеттичи. Ошол адамдары жакшы болсо, сага жылмайып турса, күлүп турса, мейли эми калың катмар эл андай жаман мамиле жасаса, балким сенин мугалимдериң сага жакшы мамилесинин аркасынан сен ошол мындай Кыргызстан деп жүрөгүң согуп калат балким. Анан ушул билим берүү жөнүндө дагы сөз кылгым келип жатат. Мисалы бизде ушул сен айтып жатпайсыңбы, Индиядан, Пакистандан жана башка өлкөлөрдөн студенттер келип окуйт депчи, аны биз деле көрүп жатабыз да. Анан бизде ушул медициналык тармакта билим берүү ушунчалык күчтүүбү чынында эле? Жакшы суроо. Мен өзүм медакадемияда окуп бүткөнүнө байланыштуу, медакадемияда мен айта алам, билим деңгээли күчтүү. Анткени медакадемия канча жыл болду, 85 жыл болду былтыр эмес отмечали. 85 жылдан бери алардын базасы түптөлгөн нерсесинин баардыгы бар да. КГМага мен мындай толук кандуу ишенип айта аламын. Башка эмелерге, университеттерге бир аз суроом көбүрөөк. Анткени аларда көбүн эсе мисалы медицинага тиешеси жок университеттердин баардыгы медицина факультеттерин ачып алышты. Ошол эле эч кандай базасы жок, эч кандай поликлиникасы, эч кандай больницасы жок, жөн эле мындай алышкан, иштегиле мына депчи. Бир группада мисалы 30 студент болушу мүмкүн. Баары бир кабинетте отурушат. Мындай карасаңчы, алардын бияка келиши көбүн эсе биздин билим деңгээли мыктысынан эмес, алардын бияка келиши бизде контракт аз болгондо байланыштуу. Жеткиликтүү болгондугу үчүнбү? Аларга жеткиликтүү. $2200, $3000, максимум $3000 бир жылда алар төлөй алышат. Өзүнүн мамлекетинде бул акча бир аз кымбатыраак. Башка эле ошо Казакстандыкы салыштырсак, Өзбекстанды салыштырсак, аякта биздикине караганда кымбатыраак. Ошон үчүн алар бул жака келишет. Алар сурайм, эмне үчүн тандайсыңар Кыргызстанды, эмне келдиңер бул жака десе, бул мусулман өлкөсү, ошон үчүн келебиз. Биз ата-энебиз бул жака кетиришкен, ошо барганда мындай жакшы жашаганга мүмкүнчүлүк болот депчи. Бирок кээде бул жака келип мен 95% мусулман болсо дагы көбүн эсе мусулман эместе экенсиңер го деп ушинтип айтып атпайбы студентимчи. Анан таң калып карап калгам. Көбүн эсе эми аттарын айтпай эле коеюн, бирок көп эле университеттер эч кандай базасы жок, эч кандай китептери, УМКлары, бир программалары жок болушу мүмкүн. Аны сага жаздыртат, мону кыл жаз депчи. Ошол нерселердин баардыгы тилекке каршы көзөмөлдөнбөй жатат. Бүгүнкү учурда биздин дипломду алып чыгып кетип жатышат. Студенттердин баардыгы окуп бүтүшүп, укмуш Кыргызстан дипломун алып кетишти. Бирок эртеси күнү ошол диплом, ушинтип алган дипломдор канчалык деңгээлде ал билим деңгээлин көрсөтүп бере алат? Канчалык деңгээлде? Анткени алар бизди бүткөндөн кийин өзүнүн өлкөсүнө барып экзамен тапшырышат кадимкидей, ошо лицензия алыш үчүнчү, иштегенге мүмкүнчүлүк алыш үчүн. Индияда өзүнүн эмеси бар, экзамени бар, Пакистанда өзүнүн экзамени бар. Анан көп учурда кулап калгандар да болот, тапшыргандар да болот. Анын студентке да байланыштуу, ал өзү аракет жасап окуш керек. Бирок мындай кулап кала тургандар көбүрөөк боло берсе, мисалы ошол көп университеттерин кете берсе, бүт көп айтат да, булардын баары кайдан келип атат? Эмне үчүн Кыргызстанда ушунча начарбы булар? Бирөөсү дагы тапшырган жок го депчи. Анткени мен билем, кээ бир өзүмдүн кесиптештерим деле англис тилинде анча эмес, жакшы деле билишпейт. Анан менен сүйлөшкөндө ушунча жакшы эмес сүйлөп жаткан болсо, кандай билимди алар студенттерге бериши мүмкүн? Мугалимдер. Алар канчалык бере алышат? Эми жамандардын арасында сөзсүз түрдө жакшылар да бар, билим деңгээли мыкты жаштар, мисалы ошол көбүнчөсү жаштар иштешет, ушундай мугалим болупчу, англис тилин билгенине байланыштуу. Мындай билимдерин такшалтышып, улам окушуп, улам жаңылантып, изденишип, анан студенттерге жакшы нерсе берген аракет жасашат да. Бирок айткандай эле тилекке каршы базасы азыраак, алар практикага көп чыгышпайт. Практикага чыкпаганына байланыштуу тилекке каршы эмне болушу мүмкүн?
тил билишпейт булар. Орус тилин билишпейт, биздин кыргыздар англис тилин билишпейт. Андан мындай маек куруу кыйын болгондо байланыштуу практикага бара алышпайт. Ошол нерсеси бар да. Бул жактан алар теорияны эле көп үйрөнүшөт. А мынтип барып пальпация кылганга, пациентти кармаганга, биздикиндей мисалы кыргыз студенттерине окшоп история болезнь жазганга мүмкүнчүлүгү жок. Анан ушул медакадемия жөнүндө сөз болуп калды. Медакадемияда мен мындай аябай жакшы мындай карабайм, бирок мындай чыгып калган жаңылыктарга салыштырмай караганда акыркы жылдары ал медакадемия кандайдыр бир жаңы имараттарды ачып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат да. Ушул кандай десек, студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат? Сөзсүз түрдө мисалы конференц холл ачылды, азыр конференц холл ачылган, көп инновационный центр ачылган. Аяктан студенттер келип муляштарда тренировка кылса болот да. Ошол студент мисалы ошол эле чет элдик студенттерге бир аз жакшы ал жактан сүйлөшүүтүн кажети жок, бирок алар практикасын көзөмөлдөп үйрөнсө болот. Венага кантип койсош керек, кантип чыгарса болот, катетер кантип салса болот. Бул нерселердин баардыгы манекендерден, ошо муляштардан колу менен кармалап, аракет кылып үйрөнсө болот. Ушул нерсеси мисалы бул нерселер башка өлкөлөрдө норма болчу. Бизге бул жаңы эле келип жатат да. Биздин студенттер мүмкүнчүлүгү жок болчу. Алар олимпиадага барганда, Россияга олимпиадага барганда, башка өлкөлөргө олимпиадага барганда айтып келчү да, аларда бул нерсе бар экен, аларда бул нерсе бар экен. Анан биз болсо эч качан аны кармап көргөн эмеспиз. Лана мисалы бизге кыйыныраак болду салыштырмалуу деп айтышат да көп учурда. Анан азыркы учурда биз кичине мындай флагман деп айтабызбы, Кыргыз Республикасынын эң биринчи ошо академиясы, медициналык академиясы, ал заман менен мындай чогуу бирге жүрүп, ушул нерсени берип жатканы жакшы студенттерге. Анан Баткенде корпус ачылды жакын аралыкта эле. Ал жакта больница ачылды. Больница балким бир аз убакыт, мен аны биле албайм. Балким бир аз убакыт өткөндөн кийин ал жакка дагы студенттер барышы мүмкүн да. Бирок азыркы учурда ал жерде пациенттерди Баткен областындагы бейтаптар кабылданып жатат. Бул дагы бир сыйра жакшы нерсе. Көп эле университеттерде нормалдуу түрдө дүйнөлүк аренада ар бир университеттин өзүнүн поликлиникасы болот. Университетская клиника, университетская больница болуш керек да. Анан алар башка жөнөкөй университеттерге салыштырмалуу кыйла жогору турушат. Анткени аякта эң мыкты врачтар, эң мыкты студенттерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан дарыгер бейтаптар ошондой больницаларга барганга аракет кылышат да. Ошол эле турсузда мисалы көп нерселер бар мындай. Балким биз дагы ошол нерсеге бара жатабыз. Сөзсүз түрдө медицина өнүккөн сайын, медицина 20 жыл мурун кандай болсо азыр андай эмес. Даже азыр мына 1 жыл мурун жасалма интеллект анча күчтүү эмес болчу, азыр эле кандай өнүгүп жатат да. Көп нерсенин баардыгы эле адамдар ChatGPTден сурап калышты. Бул кайсы мемде барбы бир нерсе рентгенин карап берчи, бул кандай анализ деп сураган нерселер дагы бар да. Балким ушул технология өнүгүп жатса, биз муну карап турбашыбыз керек. Тескеринче алып, колдонуп, өзүбүз жака бургусак, менимче медицина тармагы дагы мыкты өнүгөт. Анан азыр бир аз кандайдыр бир теманы бир аз башка жакка буралып, неме жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат. Эркиндик жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат. Биздин подкастыбыз ошол эркин ой жүгүртүү жөнүндө да. Анан жалпысынан Кыргызстандагы медициналык системада иштеген адам үчүн эркин ой жүгүртүү бул канчалык маанилүү? Же болбосо мисалы кандайдыр бир пациент келсе, аны дарылоо боюнча бир процедура бар. Ошол процедурадан биз чыкпашыбыз керек деген түшүнүк жакшыбы? Же бир аз эркинирээк кылып, башкачараак кандайдыр бир сунуштарын айтып, ой жүгүртүүсү башкачараак болгондорду мындай медицина кандай десем кубаттайбы? Жаштар менимче бир аз бул нерсеге мындай ийкемдүүрөөк адаптация боло алышат. Алар улам билимдерин мындай жакшы кылып турушат да. Мага өткөндө курбум айтып жаткан. Орто мындай улуу муундагы дарыгерлер менен жаш муундагы дарыгерлер эки башка депчи. Мисалы алар илгери эле да эффективдүүлүгү жоголуп кеткен, же болбосо бир аз анча болбогон дарыларды эффективдүүлүгү уже 10 жыл мурун бүттү да. Андан бери балким билим деңгээлин жаңыртышкан жок, же окушкан жок, же болбосо айтыш мүмкүн да. Болбойт ушундай болгон, биздин убакта ушундай болчу деген нерселер менен тескеринче бир аз туура эмес багытта кылышы мүмкүн. Бирок ошол учурда бейтаптардын мисалы жаш дарыгер боло турган болсо, алар ойлошот да, бул эми жаш, эчтеке билбейт, мунун тажрыйбасы анча эмес депчи. Тескеринче жаш дарыгерлер ошол деңгээлге жетиш үчүн аябай көп билим алышып, окушуп, курстарга, конференцияларга, ар кандай онлайн платформаларга мүмкүнчүлүк алып окушат. Үчүнчүдөн болсо эркин ой жүгүртүү деп калдык. Тилекке каршы биздин системада эгер сен
мамлекеттик ооруканада иштей турган болсоң, эркин ой жүгүртүш, өзүңдү эркин алып жүрүү бир аз кыйынга эсе. Анткени сен бир нерсе кыла турган болсоң эле башыңары бир жашың мүмкүн, айтышың мүмкүн. Сен эмне антип атасың? Болбойт андай нерсе. Мен балким бул видеонун көп нерсенин баары ачык айтылып калды. Анан эртең деле мага айтышы мүмкүн, сен көп нерсе ачыкча сүйлөп кой турсуң, бул нерсени айтпай эле коюш керек болчу депчи. Ушундай ойлор мен келет ойлодум да. Мен корктум, чындыгын айтам. Мен келетип, анткени мен өзүм билем, мындай тарс айтып салып, анан кайра муну айтпай эле койсом болмок депчи. Анан бул нерсе биздин мектепте ушинтип окутат. Сен сөз көп кылба, кандай десе ошондой бол, өзүңдү эркин чыгарба депчи. Экинчиден сен университет ушинтип үйрөтөт. Анан сен чоңойгондо бир аз кыйыныраак да эркин ой жүгүртүп, өзүң каалагандай кылгандычы. Өзүңдүн оюңду, өзүңдүн жеке мындай позицияңды бекемдеп кармап туруш үчүн бир аз кыйыныраак тилекке каршы. Бирок сөзсүз түрдө ишенем, эркин ой жүгүрткөн, өзүнүн оюн айткандан коркпогон адистер көбүрөөк болот депчи. Медицина тармагы мисалы көп нерселерди биз айта беребиз го. Мисалы мен айттым азыр сизге, ушундай проблема. Бул проблеманы мен эле айткан жокмун да. Буга чейин канча ошол эле менин коллегаларым сурап келип, эмне болду, айтып берчи, кандай болсун. Макул, сөзсүз түрдө анонимдүү болсун, айтпай эле койчу эч кимге деп. Алар өзүнүн оюн айткандан коркушат. Өзүнүн ою аныкы деп айткандан коркушат да. Анан сен айтсаң айта бер, болот. Мындай коркуу сезими ушунчалык күчтүү болуп калган, ушунчалык аң сезимге кирип кеткен медиктер өзүнүн оюн айткандан коркушуп, анын аркасынан мисалы айлык маягына 27 000 норма катары көрүлгөн. Андан эмне үчүн айтпайсыңар, эмне үчүн бул нерсе жок дебейсиңер десең коркушат. Мисалы мен санэпидемстанцияда иштеп жүргөндө биз текшерүүлөргө барчубыз. Текшерүүдөн сөзсүз түрдө бир табасың да бир нерселерди. Линолеум жыртык болушу мүмкүн, бул нерсе жыртык болушу мүмкүн, дары жетпеши мүмкүн. Андан сурайсың, жазасың, протоколго жазсаң эле, жазбай эле койгулачы дейт да. Болбосо ал протоколдо эми сен максимум штраф салышы мүмкүн. Ашып кетсе сенин штраф мейли дейт. Штрафка мейли төлөсө төлөйбүз дейт. Бирок ушул катты главврачка бербеңизчи дегет да. А сенин больницаңда, сенин ооруканаңда көйгөй бар экенин айтпасаң, ким билет? Кагаз түрүндө эчтеке жок болсо, сен кагаз түрүндө эч кимге айтпасаң, тилекке каршы госструктурада сен айта албайсың, мен айттым деп. Бир мындай доказательство болуш керек да. Мен ушуну сурандым, мага кылышкан жок депчи. Эгер сен жөн эле сурабай туруп эле оозеки айта турган болсо, ким билсин сен оозеки чындыгында ооруканаңда ушул проблема бар экендигин. Ошол эле проблема мисалы азыркы учурда дары-дармектер жетпей атат дейт. Дары-дармек жетпегенин айтса болот да, главврачка делечи. Главврач андан ары министерствоно айтсын, эмне үчүн ал дары жетпей атат. Айтылбайт орто жерде, мисалы ошол эле ким жаман, дарыгер жаман, анткени ал дары жок. Дары жок болгондо байланыштуу аны айтат бейтапка. Ушул жок болуп атат, барып сатып келип коесузбу дейт. Ушундай көйгөйлөр ошол эркин оюн айтпагандыктан коркконуна байланыштуу көп нерсени сенин прогрессиңди артка тартышы мүмкүн. Көп учурда жетекчилик дагы эркин сүйлөгөн адамдан коркушат. Корккондон дагы жакшы көрө беришпейт алардычы. Аларга мисалы бар, популист көрүнүшү мүмкүн, же болбосо мындай жакшы көрүнгүсү келип атат, же жаман мени атайын подставить хочешь деген нерселер бар да. Болбосо сен ал нерселердин баардыгын мисалы жакшы кылуу үчүн максатында кылып жатасың да. Оңдосо болот, айтсаң болот деген нерселер сөзсүз түрдө эркин ой жүгүртүү менимче ушул тапта керек. Медицинадагы проблемалар бүгүн пайда болгон жок. Бул эгемендүүлүк болгондон баштап эле болуп жаткан нерсе. Бирок аны эч ким, көп адамдар ошол биз билген Бермек Касымбековна айтат ачык, ушундай проблема болуп жатат. Башка дарыгерди уктуңуз беле, ушинтип бизде көйгөй бар. Мен жумасына көп иштеймин, андан кийин дежурствага чыгамын, күн сайын мисалы 2 күндүн биринде чыгам, биякта иштеймин, уктабай жатам, башым ооруп жатат деп айткан дарыгерди уктуңуз беле? Жок. Бардыгына 27 000 иштеген, ошол акчасын жарымын эле квартплатасына той-пойго кетирген, 2 жумушта иштеген, норма катары чыдап турабыз, эчтеке болбойт. Көбүнө эле ошол проблеманы, ошол көйгөйдү Кыргызстанда чечүү жолун эмес, тескерисинче ошол көйгөйдөн кетип башка мамлекетке барсак, жакшы жашап кетебиз деп ойлошот. Албетте, балким жакшы жашап кетиш мүмкүн. Бирок эмне үчүн биз бул жактан ушундай турабыз? Көйгөйдү айтып чечсек болбойбу? Сонун жооп болду. Эми жалпы эле кесип жактан дагы медицинадан да бир аз алыстап, сенин өзүңдүн жеке кандайдыр бир жашооң дейбизби, кандай десек, блогуңа, инстаграмдагы блогуңа келели да.
Сен социалдык тармактарда, айрыкча Инстаграмда аябай активдүүсүң, стористер, публикациялар, өзүңдүн жашооңду ачык чыгарасың да, мындай көрсөтөсүң да. Анан эме блогердин кандайдыр бир милдети же кандайдыр бир функциясы ошол элечи, бирок социалдык тармактар аркылуу сен кайсы идеяны же баалуулукту жеткиргиң келет өзүңдүн аудиторияңа? Көп адамдар мага бир инфоповод болгон үчүн эле мындай ойлондум да өткөндө отурупчу. Мага эмне үчүн качан элдер мындай каттала башташты, эмне себептен каттала башташты? Мен жөн эле окуп жүргөн мындай кыз эмес белем, аккаунтумду эле жабып болчу. Андан биринчи учур жанагы биздин ректорду алып жатканда биз ошондо репост топтоп, комментарий топтоп, биз мындай бул акыйкатсыздык, биз өзүбүздүн эмебизди колдошубуз керек деп чыккандыгы үчүн көп адамдар катталды. Экинчиден болсо, кайсы учурда катталды? Көп учурда ошо медицина кызматкерлеринин укуктары жөнүндө сөз пост болгондо, анан үчүнчү бул ошо чет элдик студенттер болуш керек. Мен эч качан бир идеология деп айтпайм, бирок мындай чындык болуш керек идеологиячы. Кандай болсо аны мындай жаап жашырбай эле ачык эле айткан үчүн балким элге жакыныраак болушу мүмкүн. Өзүмдү блогер деп деле айтпаймын. Анткени мындай да өзүңдүн жашоом бар, мисалы менинчи. Ошол жашоомду эле мындай кандай болсо ошондой кылып эле көрсөтөм. Кандай көйгөйлөрдү көрүп жатам, кандай ушул көйгөйлөрдү чечсе жакшы болмок деген ойдо көрсөтөсүң да. Бирок тилекке каршы азыркы учурда анча көп ачык айтпай калдым. Андан ойлоп калдым, балким бул юношеский максимализм болчу мурда. Мындай фондун настроение, маанай өзгөрө баштады. Ошо маанайга байланыштуу биздин багыт дагы өзгөрө баштагандай сезилет тилекке каршы. Эми бизде мындай кичинекей блиц суроолор бар да, биз кыскача суроолорду беребиз, сен жооп берсең болот да. Биринчи суроо. Дарыгер катары сени эң көп кубандырган учурлар? Бир учур, эки учур. Сенин кылып жаткан иш-аракеттериң жардам берсе. Сенин кесибиңде эң маанилүү сапат кайсыл сапат деп эсептейсиң? Жоопкерчилик. Жоопкерчилик. Эгер сен бир медициналык реформаны дароо ишке ашыра турган мүмкүнчүлүк алсаң, кайсы реформаны ишке ашырат элең? Медициналык камсыздандырууну же болбосо сен канча бейтапты карай турган болсо ошончо айлык маяны ала тургандай кылган менимче туура деп ойлойм. Анткени сен мындай госструктурада мындай го, сен айлык майның 16 000 болушу мүмкүн, сенин жанында турган кыздыкы дагы 16 000 болушу мүмкүн. Бирок ага караганда сен көбүрөөк иштеши мүмкүн. Ал болсо балким мындай эки жака чыгып, бул жака турган үчүн азыраак иштеши мүмкүн, бирок сенде алат. Ушул бир аз эмне деп койчу эле, адилетсиздик нерсе гос системада, бул бир гана медицинада эмес, бардык жакта эле бар да. Ошондуктан гос системада мисалы сенин эффективдүүлүгүңө жараша акча төлөш керек деп ойлойм. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстандагы медицина бул үмүт. Анан акыркы суроо. Эркиндик сен үчүн эмне? Эркиндик сенин ичиңде болгон сезимдер. Сен ошол нерсени дилде уюган, жүрөктө жүргөн нерсе. Ал нерсени сен бирөөгө көрсөтө албасаң дагы, сен аны сезип турушуң керек. Сен кылып жаткан иш-аракеттердин баардыгы мындай өз убагында 100% мындай эч зыяны жок калтыра турган болсо, ошол нерсени мен эркиндик деп эсептейм. Анан жанагы белекке келели. Урматтуу көрөрмандар, биздин подкастта мындай кичинекей рубрика бар. Биз азыр конокту өзүнүн суроосун берет, анан ошол комментарийге туура же кызыктуу кылып жооп берсе, ошол адамга конок өзү комментарийден тандап, анан белегин берет. Перизат айым, сиздин сурооңуз кандай жана биздин көрөрмандарга, угармандарга кандай белек даярдадыңыз? Белек болсо мындай косметика болсун, же болбосо эркек бала деле болуп калышы мүмкүн да. Болуп калышы мүмкүн. Анда мындай бетке коюлуучу декоративдүү косметика эмес, мындай өзүңдү камсыздай карай турган косметика болсун, уход кыла турганчы. Суроом болсо Кыргызстандагы медицинаны эгер сиз саламаттык сактоо министри боло турган болсо, кайсы нерседен реформаны баштайт элеңиз? Кайсы нерседен реформаны баштайт элеңиз? Же эмнени өзгөртөт элеңиз?
Урматтуу көрөрмандар, эгер сиз биздин коногубуздун белегин алгыңыз келсе, сиз креативдүү, кызыктуу жана кандай десек пайдалуу комментарий жазып белекти ала аласыз. Анан Перизат айым, сизге сага дейин акыркы суроо. Мисалы азыр 1-2 айдан кийин 11 класстар бүтөт, анан медик болом дегендер бар. Анан ошолорго абитуриенттерге жана студент медиктерге жана жаш дарыгерлерге кандай негизги кеңеш берет элеңиз? Абитуриенттерге биринчиден айтмакчымын, өз каалооңуздар менен кесипти тандаңыздар. Мен 100% ишенем. Тенеси көп учурда медицина тармагына барбайсыңбы, хирург болбойсуңбу, анан тигил болбойсуңбу, бул болбойсуңбу деп мажбурлашат. Бирок эгер сиздин каалооңуз жок болсо, ал жака окуштун кажети жок. Эгер сиз билбей жатсаңыз, азыркыга чейин кайсы кесипти тандаарыңызды билбей жатсаңыз, анда ойлонуп туруңуз, 1 жыл өзүңүзгө убакыт бериңиз. Сөзсүз түрдө жашоодо бүгүн бүтсөңүз эртең окууга тапшыруу деген нерсе жок. Бул жөн эле мындай биздин ата энебиз жашап келген нерсе да. Эгер сиз өзүңүздү таппай жүргөн болсоңуз, издениңиз, өзүңүздү табыңыз. Көп учурда мисалы кризис 30 лет деп коет, азыр биздин тааныштарыбызда эле болуп жатат. Бир кесип тандап алышат 18 жашында, андан кийин болсо 30ка келгенде көрсө бул кесип жаккан эмес экен депчи. Ушунча жашооңуздун жарымын өткөндөн кийин эстеп кыйналбаш үчүн азыр бир жыл өзүңүзгө убакыт бериңиз. Билбейм, жарым жыл убакыт бересизби, бирок сиз кылып жаткан чечим толук кандуу сиздин чечим болуш керек. Эч бир мажбурлоодон, эч бир басым эмес, эч бир коомдун айткан сөзү эмес. Сиз кандай каалап жаткан болсоңуз, эгер сиз ал кесип жага турган болсо, ал кесипти тандасаңыз болот. Негизгиси ал нерсе сизге ырахат алып келиш керек, сизге мындай таң атпай турганда ырахат алып, эртең менен чуркап чыгып, мындай элге пайдалуу болгуң келет го, ошондой сезимди алып келе турган болсо, сиз өзүңүз бактылуу боло турган болсоңуз, ошондой кесипти тандаңыз. Көбүрөөк окуңуздар, билим алыңыздар, чет тилдерин үйрөнүңүздөр. Эч качан бүгүн алма буш оозума түш деп жатып албаңыздар, анткени сиздин жашооңуз только сиздин эле колуңузда. Эч качан сизге бирөө келип жашооңузду оңдоп бербейт, эч качан келип сиздин ордуңузга чечимди кылып бербейт. Сиздин жашооңуз сиздин жоопкерчиликте экенин түшүнгөнүңүздө гана сиз бул жашоодо бактылуулукка жете аласыз. Башка учурда сиз детский позиция менен туруп калган болосуз. Жаш дарыгерлерге болсо, сөзсүз түрдө чет тилин үйрөнүңүздөр. Мүмкүн болсо кааласаңыз чет элге барып иштеп келиңиздер, окуп келиңиздер. Бирок сөзсүз түрдө аягында өзүңүздүн кайсыл жактан учкан болсоңуз, уяңыздарга келип салымыңыздарды кошуңуздар, анткени Кыргызстан, кыргыз эли бизге гана керек, биздин кыргыздарга эле керек. Башка эч ким келип бизди, башка чет өлкөлүк адамдар келип дарылабайт. Ошондуктан биздин мындай сүйүүбүз болгон нерсе өз мамлекетибизге кичинекей болсок дагы бар го жана сөз. Өз башка өлкөдө султан болгончо өз өлкөңүздө ултан болуңуз дегенчи, ансыңарындай пайдалуу бир нерсе келет деген ойдомун. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен бүгүнкү биздин подкастта биздин студияда Перизат Анарбек кызы болду, врач, эпидемиолог, окутуучу жана блогер. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.